Сууга лимон кошуп ичсек, биздин денебиз менен эмне болот? Ак ушул жөнөкөй лимон, кичинекей сары жемиштен силер укпаган ушунчалык көп пайдалуу жактары бар. Билесиңерби, күнүгө эртең менен 1 стакан жылуу сууга лимон кошуп ичсе, денеңиз менен эмне болоорун? Бүгүндөн баштап колдонуп көрүңүз. 1 айдын ичинде жыйынтыгы сизди аябай таң калтырат. Лимон суусу сиздин ден соолугуңузга кандай өзгөрүү алып келерин айтып беребиз. Сөзсүз, номер 11 кеңеш сизди вау деп айттырып жана эртең мененки тамактанууңузду өмүр бою өзгөртөт. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ит мурундун 6 пайдасы жана 5 зыяны. Бүгүн сиздерге витаминдерге бай ит мурун, орусча айтканда шиповник өсүмдүгүнүн 6 пайдасы жана 5 зыяны жөнүндө айтып бермекчибиз. Эгер сиз ит мурун жөнүндө кызыктуу маалыматтарды билсеңиз, комментарийге өз пикириңизди калтырып коюңуз. Ит мурун жапайы өсүмдүк. Ал розалар тукумуна кирет. Элдер көбүнчө орустар аны жапайы роза деп коюшат. Бизде болсо жөн гана ит мурун. Ит мурундун бадалы негизинен май жана июнь айларында гүлдөйт. Жемиштери болсо сентябрь-октябрь айларында бышып жетилет. Нымдуулукту абдан жакшы көрөт. Ошондуктан көбүнчө ит мурундун бадалдары көлдөрдүн, дарыялардын, агын суулардын жээгинде көп кездешет. Анда эмесе ит мурундун пайдалуу касиеттери жана зыяндары менен кенен таанышалы. Номер 1. Лимон суусу тамак сиңирүү системасын жакшыртат. Тамак сиңирүү системасы ден соолугубуздун чың болушунун ачкычы деп эсептешет. Лимондор күчтүү клетчаткалардын мекени, алар жоон ичегинин жакшы иштешине эң керектүү. Ошондуктан 1 стакан жылуу сууга кошулган лимон тамак сиңирүү системасында түрткүч болуп иштейт. Башкача айтканда, мурунку күнү чогулган мусорлорду жоготот. 1. Иммунитетти бекемдейт. Организмдин иммунитеттин бекем болуусу ден соолуктун жана жакшы маанайдын кепилдиги эмеспи? Иммунитети бекем адамдар вирустук, микробтук жана аллергиялык оорулар менен аз оорушат. Ит мурун вирустук кол салуулардан сактоочу жана организмди калыбына келтирүүчү жакшы иммуномодулятор. Иммунитетти бекем кармаш үчүн 1-2 аш кашык ит мурунду 1 литр сууга кошуп, маңыз даярдап алабыз. Орусча айтканда отвар. Маңызга ит мурундун тамырларын жана жалбырактарын дагы кошуп койсо болот. Алар дагы пайдалуу касиеттерге ээ. Номер 2. Лимон суусу денебиздеги суюктуктарды тең салмактап турат. Энергетиктер, йодтошкон туздар жана глюкоза электролит кошулмалары базарда пайда болгучакты денедеги суюктукту өз калыбына келтирүү үчүн лимон суусун аябай көп колдонушкан. Качан биз тренировка кылып жатканыбызда денебизден тер аркылуу суюктуктар чыгат. Ошондой эле натрий, калий жана башкалар. Жөнөкөй ичилүүчү суу суюктуктарды алганга жардам берет. Бирок сууга кичине эле кошулган лимон денебизге керектүү суюктуктардын баарын бир калыпка алып келгенге жардам берет. 2. Кан тамырларды жана зат алмашууну нормалдаштырат. Өзүнүн минералдык курамына жараша, ал кан тамырлардын стенкаларын жакшы бекемдейт. Зыяндуу холестерин деңгээлин төмөндөтөт жана кан айланууну жакшыртат. Кандын уйгучтугуна жардамын берет. Ит мурундун курамындагы P витамини капиллярларды жакшы бекемдейт. Ошондой эле ит мурун аз кандуулук жана атеросклероз болгондо пайдалуу. Ит мурун бул антиоксидант. Ал зыяндуу холестеринден тышкары организмдеги токсиндерден жана шлактардан арылтат. Номер 3. Лимон суусу сиздин көрүүңүздү жакшыртат. Эсиңиздердеби, кичинекей кезиңерде апаңардын айтканы: "Сабиз жесең кечинде дагы жакшы көрүп каласың" деп. Мына эми ошол өзгөчө татыктуу жемиш пайда болду. Бардыгы эле цитрустарга окшоп, лимон дагы С витамини менен антиоксидантка бай. Алар бирге иштешип, көздү чел-кабык басып кетүүдөн жана макулярный дистрофиядан мыкты сакташат. Эми лимон суусун ичүүгө эң жакшы мотивация бердикпи? 3. Кан басымды төмөндөтөт. Ушул оору менен жабыркаган адамдарга ит мурундун пайдасы өтө зор. Кан басымыңыз көтөрүлүп, башыңыз ооруп атса, ит мурун чайы кан басымыңызды тез түшүрөт. Андан тышкары ит мурун заара чыгаруучу жана өт айдоочу эффектилерге ээ. Ичеги карындарды дагы жакшыртат. Номер 4. Лимон суусу сиздин териңизди жумшак кылат. Бул жерде баары түшүнүктүү. Көп убакыт талкуулап кереги жок.
Организмдеги суюктуктар ден соолугуңуздун чың болушуна жана териңиздин сулуу болушуна аябай керектүү. Суга лимон кошуп, көп кошумча витаминдерди ала аласыз. Лимондор күчтүү антиоксиданттарды камтыйт. Алар теридеги бырыштарды, безеткелерди кетирет. Жана дагы денени жашартып, терини кургатпайт. Төртүнчү, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ит мурундун негизиндеги маңыз организмдеги канттын жана майлардын өздөштүрүүсүнө көмөктөшөт. Табитти ачат. Кытайда ит мурун ичкурттарга, мителерге каршы каражат катары колдонулат. Ошондой эле ит мурунду ашкабак сыяктуу эле темир затына муктаждарга кабыл алуу зарыл. Номер 5. Лимон боордун эң жакын досу. Боорго кам көрүү бул ден соолугуңузга кылган бирден бир керектүү пайдаңыз болуп эсептелет. Сууга кошулган лимон боордун жогорку деңгээлде иштөөсүнө жардам берет. Лимондун кислотасы боордогу токсиндерди жакшы жакка гана өзгөртпөстөн жаман бактерияларды жоготконго жардам берет. 5. Жаракаттарды айыктырууга көмөктөшөт. Орто кылымдарда ит мурунду жаракаттарды жана жылан чагууларын дарылоодо колдонушкан. Жемишин кичине чайнап туруп жаракатка коюшкан. Ал иринди тартып, абдан терең жаракаттарды дагы дарылаган. Лимондор калийге бай болот. Биз баарыбыз билебиз, калийлер бананда көп экенин. Көрсө булар лимондо дагы көп экен. Калий адамдын организмине керектүү суюктук боюнча 3-орунда турса дагы, анын күчүн көбү барктай алышпайт. Ал деген аябай чоң роль ойнойт да. Жүрөктүн, мээнин, боордун жана булчуңдардын жакшы иштешине. 6. Боюнда барларга пайдасы. Боюнда бар мезгилде аял иммунитетин өзгөчө коргоого муктаж. Мындай мезгилде жугуштуу ооруларга кабылуу өтө оңой. ОРВИ же андан башка вирустук оору болобу. Ит мурун мындай учурда мыкты коргоочу. Ал таблеткаларга караганда иммунитетти табигый жол менен бекемдейт. Боюнда бар мезгилде токсикоз менен күрөшүүгө жардам берет. Эстен чыгарбагыла. Өзүн өзү дарылоону дарыгер менен кеңешип жасоо керек. Номер 7. Лимон сизге каалаган доктур болуп бере алат. Эми ушундай сыяктуу. Күнүгө эртең менен лимон суусун ичкендер аз оорушат. Лимондор ар кандай вирус инфекцияларынан жана иммунитет системасын бузулуудан сактап турган С витаминдерине бай келет. Ит мурундун 5 зыяны. Пайдалуу жактарына бай болуу менен бирге ит мурун көптөгөн каршы көрсөтмөлөргө дагы ээ. Аларды билип алуу ашык болбойт. 1. Бөйрөккө зыяны. Колдонуу дозасы ашып кетсе, ит мурун бөйрөккө зыян келтирип коюшу мүмкүн. 2. Тишке зыяны. Ит мурунда ар кандай кычкылдар бар. Алар тиш эмалин акырындык менен жукартып жиберет. Ошондуктан аны кабыл алгандан кийин оозду суу менен чайкап, же тишти жууп коюу сунушталат. 3. Гастрит же язва болгондо. Бул ашказанды дарылайбы же жабыркатабы деген суроо пайда болот. Эгер жогорку кычкылдуу гастрит болсо, анда ит мурунду эң аз өлчөмдө колдонуу керек. Анткени анда С витамини абдан көп. 4. Сарык оорусу. Ит мурунду көп кабыл алуу, ширеси, маңызы же тундурмасы болобу, инфекциялык эмес сарык оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгүн жогорулатат. Номер 8. Лимон суусу муундардын оорушунан сактайт. Муундардын оорусу бул ар кандай жаракат алгандан кийин гана пайда болбостон, анын хронический дагы бар. Ал болсо ар кандай ооруларга жол көрсөтүп турат. Андай муун оорулары организмде кислота көбөйүп кеткенде пайда болот. А лимон суусу кислотанын көлөмүн азайтат. Тактап айтканда, лимон суусу сиздин денеңиздеги муун оорусун чакырган моча кислотасын жоготот. Ал эми азыр сиздерге бал кошулган ит мурун чайын кантип даярдашты айтып берели. Ит мурун мөмөсү С витаминине жана тамак сиңирүүгө таасир эткен заттарга абдан бай болгондуктан, бул чай организмдеги ашыкча холестеринди төмөндөтүүгө жардам берет. Курамы: 20 грамм ит мурун мөмөсү, 15 грамм бал, 5 грамм лимон ширеси, 20 мл суу. Ит мурундун кургатылган мөмөсүн эзеп, кайнак суу куюңуз.
Сыр идиште капкагы жабык абалда 10 мүнөт кайнатыңыз. Андан кийин 10 мүнөттөй дем алуусуна убакыт бериңиз. Аны чыпкалап, бал жана лимон ширесин кошуңуз. Номер 9. Лимон суусу кислотанын көлөмүн бир калыпта кармап турат. Жаратылышы боюнча лимондун курамында кислота бар. Бирок угуп алып таң каласыздар. Лимон кислотасы организмдеги канга аралашкан соң денедеги тканьдарды кыймыл-аракетке келтирет. Бул эмнеси менен пайдалуу? Негизи кислота организмге тамак сиңирүү үчүн аябай керек. Ошондуктан биз кислотанын көлөмүн бир калыпка салышыбыз керек. Анткени өтө эле көп кислота ар кандай ооруларга алып келет. Холестериндин жогорулап кетишинен баштап диабетке чейин. Номер 10. Лимон суусу метаболизмди жакшыртат. Эгер сиз табигый жол менен арыктайм десеңиз жана ошондой эле өзүңүздүн жашоо образыңызды бир калыпка салганы жатсаңыз, анда лимон суусу алмаштыргыс дос боло алат. Лимондун курамында пектиналык клетчатка бар. Алар метаболизмди жакшыртып жана ачка болуу сезимин азайтат. 11. Сиз кофе тууралуу унутуп каласыз. Көбүнчө адамдар эртең мененки кофенин берген энергиясы жок туруп алышпайт. Бирок ошол суусундук бизди болгону 2-3 саатка гана супер энергичный кылат да кайра тез ылдыйлай баштайт. Эртең мененки кофенин ордуна бир стакан жылуу сууга лимон кошуп ичип көрсөңөр, 2 жуманын ичинде эле өзүңөрдү ушунчалык энергиялуу жана абдан жакшы сезип каласыңар. Ошондон кийин биротоло эртең мененки кофени токтотосуңар. Кантип силер дагы деле сууга кошулган лимонду ичип баштай элексиңерби? Дароо кухняга чуркап барып, ушул сыйкырдуу ичимдикти стаканга даярдаңыз. Ал эми азыр сиздерге ит мурунду туура тандоо жана сактоо боюнча айтып бермекчибиз. Албетте дүкөндөрдө ит мурун сатылбайт. Бирок бул көйгөй эмес. Кургатылган ит мурун алып жатканда анын түсүнө көңүл буруңуз. Ал кызгылт күрөң болушу керек. Эгер ал чала кургатылган болсо, белгилүү бир шарттарда ал көгөрүп кетет. Ит мурунду сентябрь айынан суук түшкөнгө чейин даярдайт. Бузулбаган, жабыркабаган мөмөлөрдү тандайбыз. Кургатуу убактысы 2 күн. Эгер алар жакшы кургатылган болсо, бири-бирине жабышып калбайт. Андан соң айнек банкаларга салып, капкактын ордуна марли менен жаап коебуз. Видео пайдалуу болду деген ойдобуз. Эгер видео жакса, лайк басып жана каналыбызга жазылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.